Салам. Бул жолу дагы композициянын элементтери тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн сөлөкөт же силуэт жөнүндө сөз кылабыз. Сөлөкөт деген эмне? Жарык фондогу кара фигура. Биз нерсенин өзүн эмес, камера же телефон жарыкка каршы багытталгандыктан сөлөкөтүн гана көрө алабыз. Натыйжада сүрөттө бир сырдуулук пайда болот. Анткени нерсенин майда чүйдөсү бизге белгисиз. Сабактын башында жарык биз тартып жаткан нерсеге түшүшү керек экенин айтканбыз. Бирок бул жакта тескерисинче сөлөкөт композициянын бир элементи катары колдонулат. Мисалы, бул сүрөттү карап көрөлү. Бул жерде негизги нерсе толук көрүнгөн эмес, жарык булагы камеранын маңдайында болгондуктан нерсе бизге сөлөкөт катары гана көрүнөт. Ал эми телефонго мындай сүрөт тартуу үчүн негизги элементти жарык булагынын алдына жайгаштыруу керек. Фокусту биз нерсеге эмес, жарык булагына коюп, анан күчүн телефон аркылуу бир аз түшүрөбүз. Дал ушундай жол менен биз телефонго сөлөкөт эрежесиндеги сүрөттү тартып алсак болот. Кийинки композициянын элементи бул контраст. Бул сүрөттөгү ачык чагылдырылган карама каршылык. Мындай каршылык түстөр арасында да маанилик жактан дагы болушу мүмкүн. Маанилик контраст бул бир эле сүрөттө маанилик жактан таптакыр карама каршы келген, мүмкүн эместей сезилген эки нерсени чагылдыруу. Мисалы, унаанын ичинде бриллиант тагылган аялдын колу менен сыртта тамакка жетпей өлүп бараткан жаш балдардын сүрөтү. Мындай композицияны жакшылап иштеп чыкпаса, сүрөттөгү карама каршылыктын мааниси толук ачылбай, куру фантазия катары калып кетиши мүмкүн. Бул жолу дагы тапшырмага эки сүрөт жөнөтүшүңөр керек. Биринчисин сөлөкөт кылып тартсаңар болот. Күн чыгып же батып бараткан мезгилде тартсаңар, сөлөкөт эрежесиндеги сүрөттөр жакшы чыгат. Экинчи сүрөттө болсо маанилик жактан контраст жаратууга аракет кылгыла. Балким кокустан тартылган, бирок карама каршы маани камтылган сүрөттөр болушу мүмкүн. Же болбосо ушундай маани жаратыш үчүн атайын композиция иштеп чыксаңар да болот.